20 сотық жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү жашоо шарты бар үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Баасы 200 000 доллар, сүйлөшүү жолдору бар. Башында эле дарегин айтып өтөйүн. Бишкек шаарынан келе жатканда Новопавловка жеткенде Заря базарын жакшы билесиздер. Ошо Заря базарынын жанынан эле светофордон өйдөнү көздөй бир 500 метр келсеңиздер, Светлова көчөсү менен кайра күнбатышты көздөй ушул биз турган Комсомольская көчөсүнө бурулуп 182 дареге келесиздер туугандар. Локациясы өтө жакшы экен, көчөлөрү кенен, газ турбалары тартылган, жер астынан таза суусу чыгарылган, интернет кабелдери, свет бар туугандар. Анан жакшы жери 3-4 мектеп айланасында жакын жайгашкан. Анан бала бакчасы дагы жакын туугандар. Бардык документтери так таза колдо туугандар. Жүрүңүздөр бир катар кирип көрсөтөйлү. Көчө тарабы ушундай тосулуп, дарбаза калиткасы орнотулган. Бул жер кире бериш жайында кенен туугандар, бул жак жагы. Көрдүңүздөр үйүнүн асты. Негизинен ушул кенен болгон 20 сотук жер аянт. Бул жагында ушул толук жашоо шарты бар 4 бөлмөлүү үйү. Бул жагында ушул катарынан узун болуп түшкөн көмүркана, отункана, тооккана, сарайы бардыгы. Анан мал жандык кармасаңыздар дагы болот экен. Үстүнө чөп жыйнасаңыздар болот. Бул жак жагы кенен туугандар. Өтө сонун экен. Бул жагына өзүңүздөр каалаган бир чоң үйдү, сарайды батырганга кенен орундуктары бар. Ушундай. Кенен жерде жашайм дегендер, кенен жерден үй издегендер болсо, ушул жерди алсаңыздар болот. Баасы 200 000 доллар, сүйлөшүү жолдору бар. Жүрүңүздөр үйдүн ичин дагы бир катар көрсөтөйлү. Мынакей ушундай кире бериш жайы, чакан навес болгон. Ушундай темир эшик коюлган. Киргенде эле бул жер ушул коридору, бул тарабында бир бөлмө, бул жагында ашканасы, жуунуучу бөлмөсү, анан бул тарабында кирме чык болгон 3 бөлмө бар. Мынакей туугандар, бул тараптан биринчи көрсөтүп баштайлы. Бул жагы ошол детский бөлмөсү экен. Мынакей. Эки айнек коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган. Бул тарабы болсо ашканасы. Мынакей. Ашканасы, чай иче турган стол стулдары, газ плитасы, раковинасы, анан холодильниги дагы турат. Бул тарабында печкасы туугандар. Анан бул жак жагы болсо жуунуучу бөлмөсү, кир машинкасы, раковина күзгүсү, душу, унитазы дагы бар туугандар. Ушундай. Жалпысынан үйдүн полдору жыгаштан экен. Анан бул тарабын көрсөтөйлү. Бул жагы кирме чыкма болгон 3 бөлмө. Бул жагында 2 кишилик диван турат. Жалпы полдору жыгаштан. Бул тарабы болсо ошол ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Мынакей кенен болгон терезе бар. Анан жылытуу батарейкалары дагы орнотулган. Бул тарабы болсо эми зал экен. Кенен болгон зал бөлмөсү. 2 чоң жылытуу батарейкасы орнотулган. Терезеси бар туугандар, ушундай. Жалпысынан эми ремонттор орто экен. Алсаңыздар бир катар косметикалык ремонттордон өткөрүп алып жашасаңыздар болот. Же болбосо жанагы бош орундукка өзүңүздөр каалаган чоң бир үйдү салсаңыздар дагы болот экен. Эсин номери экранда турат, бир катар чалып сүйлөшүп, байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар.